Ayalların kolunun jеңдери көп учурда көтөрүлүп кетет. Мисал үчүн, маршруткада жогору жакты кармаганда колун көтөрүп сүйлөгөндө дейт. Ай машалла, муну сонун суромун. Аялдар мынтип маршрутканы кармаганда мондай болуп демеси кол чыпат. Аялдын мунун бул жагы гана авырат эмес, бул жер авырат. Эми маршруткага чыкканда авыраты ачылып калып атат. Кол менен көтөрүп сүйлөгөндө ачылып калып атат. Ушул маселе кандай болот дейт. Ошон үчүн аялдарга атайын колгаптар чыккан. Муну ол жерде мээргече мындай кылып кийип алат. Анан муну көйлөктү мынтип таштап коет. Маршрутканы кармаганда да муну эмне болот? Колгап жабылып калат. Ошо аялдар көңүл бурушу керек. Бирок намазда кол көтөрүлгөндө муну жер түшүп кетсе, буга кечирим дейт. Себеби аялдардын көбүнчө муну жер түшүп кетет. Буга кечирим дейт. Авраты ачылып калды деген болбойт дейт намазда. Ал эми сыртта зарылчылык жок. Сыртта эмне кылыш керек жана? Намазда деле ошондой кылып жанагындай перчатканы кийип алса жакшы болот. Бирок авраты ачылып калды деп айтпайбыз, Авраты ачылып калды дебейбиз, эмне? Ошолго кечирим. Жанагы ээктин астындагы экели жер кечирим дебедикпи жолук салынганда? Эмесе ал жер аврат. Бирок жаак менен жолук салынуу кыйын болгондуктан ал жер эмне? Мулхак бил важh, бетке кошулуп кетет. Ошон үчүн кол көтөрүлгөндө эмне түшүп кетсе, намаз дагы бузулбайт. Анан аврат ачылды деп айтылбайбыз, бирок жаап алган жакшы дейбиз,